Өзбекстанда жырылган дамбанын суусу айылдарды каптап, эл эвакуацияланды. Өзбекстанда жырылган дамбанын суусу айылдарды каптап, 70 миңге чукул тургун эвакуацияланган. Бул тууралуу Спутник Өзбекстан кабарлады. Кырсык 1-май күнү болгон. Өлкө аймагында Сардова суу сактагычынан дамбанын бир бөлүгү жырылып, айылдарды каптаган. Мындан улам суу сактагычтын айланасында жашаган 70 миңге чукул тургун эвакуацияланган. 17 миңден ашык адам медициналык көзөмөлдөн өтүп, 60 адам ар кандай жаракаты менен ооруканага жаткырылган. Дамбанын суусу Казакстандын Мактарал районундагы 2 айылды да каптаган. Мындан улам Казакстан бийлиги 2 айылдын 5 миңден ашык жашоочусун эвакуациялаганы маалым болду. Жергиликтүү тургундардын бардыгын айылдан алып чыгууга 6 автобус тартылган. Бишкекте ооруканада коронавирус жуктурган 2 адам каза болду, бири дарыгер. Бүгүн 2-майда Бишкек шаарындагы республикалык жугуштуу оорулар ооруканасында коронавирустан 2 бейтап көз жумду. Бул тууралуу республикалык ыкчам штаб билдирди. Бейтаптардын бири медицина кызматкери, номер 3 үй бүлөлүк медицина борборунун үй бүлөлүк дарыгерлер тобунун жетекчиси, 1962 жылы туулган. Экинчи бейтап Жалал Абад областынын 1951 жылы туулган тургуну болчу. Эки бейтапта тең эки тараптуу пневмония оорунун оор өтүшү, дем алуу жетишсиздиги катталган. Аларда дагы кошумча оорулары да бар болгон. Жүрөк оорусу, кант диабети деп айтылат маалыматта. Коронавирус биринчи жолу катталган Сузак районундагы бейтаптардын 95% айыгып, ооруканадан чыгарылды. Бул тууралуу Сузак районунун акими Эрмекбай Омашев брифинг учурунда билдирди. Анын айтымында облустук оорукананын инфекциялык бөлүмүндө Сузактык 5 киши гана дарыланып жатат. Коронавирус алгач Сузакта катталган. Кудайга шүгүр, бир топ иш-чаралардын негизинде өзгөчө абал режими алынды. Бизде коронавирус жугузгандардын 95% ооруканадан чыкты. Сузак райондук ооруканасында дарыланып жаткандар жок. Ал эми Жалал Абад областык ооруканасынын инфекциялык бөлүмүндө Сузактык 5 киши жатат. Алардын абалы жакшы, жакынкы күндөрү чыгышат. Өзүбүз уюштурган обсервацияларда бир гана жаран калды. Карантиндик жайлардын бардыгы дезинфекцияланып жатат, деди Омошев. Ал районда абал тынч экендигин айтып, элге ыраазычылык билдире кетти. Жалал Абад областык клиникалык ооруканасынын башкы дарыгери Кумарбото Караев кошумчалагандай, учурда инфекциялык бөлүмдө 11 бейтап жатат. Алардын абалы жакшы экени белгиленди. Жалпысынан Жалал Абадта 83 кишиден коронавирус чыгып, анын 72си сакайып чыккан. Эске салсак, Кыргызстанда коронавирус алгачкы жолу 18-мартта Кичи Ажылыктан келген Сузак районунун 3 тургунунан чыккан. 2-майга карата Кыргызстанда соңку бир сутка ичинде 13 адамдан коронавирус жаңы аныкталды. Алардын экөө медицина кызматкерлери. Бул тууралуу Саламаттыкты сактоо министринин орун басары Айнура Ахматова 2-майда брифингде кабарлады. Жаңы катталган 13 бейтаптын 3-өө Бишкек шаарында, 1-өө Ош областында, 2-өө Ош шаарында, 4-өө Жалал Абад областында, 2-өө Баткен областында, 1-өө Нарын областында катталды. Бир сутка ичинде 23 бейтап айыгып чыкты. Жалпысынан 2-майга карата Кыргызстанда бул илдет 769 адамга жукту. Алардын 10-у кайтыш болду. 527 бейтап сакайып кетти. 769 адамдын 200-ü медицина кызматкери. Алардын 114-ü айыкты. Нарын облусунун Ат башы районунда КАМАЗ унаасы 60 жаш курактагы аялды сүзүп, ал окуя болгон жерде каза болгон. Бул тууралуу облустук жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмүнөн билдиришти. Маалыматка ылайык, жол кырсыгы бүгүн 2-май күнү саат 12 чамаларында болгон. Унааны Чүй облусунун тургуну, 59-жылы туулган айдоочу башкарып бара жаткан. Ал Ат башыдагы дүкөндөргө суусундук ташып барган. Ал жолдон бурулайын деп жатканда аялды жөөлөп сүзүп алган. Учурда бул кырсык кылмыштардын жана бирдиктүү рейстерине катталып, тийиштүү иштер аткарылууда. Унаа айып короосуна токтотулду, дешти басма сөз кызматынан. Дарига Назарбаева депутаттык ыйгарым укуктан ажыратылды. Казакстандын президенти Касым-Жомарт Токаев Дарига Назарбаеваны депутаттык укуктан ажыратуу боюнча жарлыкка кол койду. Бул тууралуу Ак Орданын сайтында айтылат. Дарига Назарбаева Казакстандын биринчи президенти Нурсултан Назарбаевдин уулу кызы. Ал 2019 жылдын 20 мартында парламенттин сенатынын спикери болуп тайындалган.
2016 жылдын 13 сентябрынан бери парламенттин жогорку палатасынын депутаты болуп келген. Ага чейин Дарига Назарбаева 2015 жылдын сентябрь айынан 2016 жылдын сентябрына чейин Казакстандын премьер-министринин орун басары болуп эмгектенген. 2012-2015 жылдары Мажилистин депутаты, парламенттин төмөнкү палатасынын вице-спикери болуп да иштеген. Рахмон коронавируска каршы күрөшүү үчүн 1 айлык маянасын бөлдү. Тажикстандын президенти медицина кызматкерлерине 3 айга кошумча төлөм төлөп берүү үчүн резервдик фондунан 12 миллион сом бөлдү. Бул тууралуу Азия Плюс басылмасы өлкө башчынын басма сөз кызматына шилтеме берүү менен билдирди. Мындан тышкары Рахман 1 айлык эмгек акысын республикада коронавируска каршы күрөшүү үчүн каражат топтоого ачылган эсепке которду. Тажикстанда коронавирус жуктурган учурлар 30 апрелде расмий маалымдалды. Өлкөнүн саламаттыкты сактоо жана социалдык коргоо министрлигинин маалыматы боюнча 29 апрелге карата коронавирус жуктурган 15 учур катталды. Алардын ичинен 10 адам Сагди областында, 5 адам Дүйшөмбү шаарында. Тажикстанда 1 февралдан баштап 30 апрелге чейин 10.937 адам карантинге алынган. Алардын арасында чет өлкөлүк жарандар да бар. Карантинге жайгаштырылгандардын ичинен 8.438 адам чыгарылды. 2 айлык карантинден соң 4 майдан тарта 4 миллионго чукул италиялыктар ишине кайтат. 4 майдан тарта заводдор, парктар жана курулуш жайлары иштей баштайт. Жарандарга чакан сандагы тууган тушкандары менен жолугушууга мүмкүнчүлүк берилет. 18 майдан тартып соода жайлары, музейлер менен китепканалар 1 июндан баштап бардык ресторандар, сулуулук салондору ишке кирет. Бирок мектептер сентябрдын аягына чейин жабык болот. Италиянын премьер-министри Джузеппе Конте 1 майда сүйлөгөн сөзүндө коронавирус пандемиясынан улам өлкөдө түзүлгөн экономикалык кыйынчылыктар үчүн элинен кечирим сурады. Коронавирусту жайылтпоо аракети менен жарыяланган карантинден улам өлкөнүн экономикасына 8% кыскарары айтылган. Конте мамлекет тарабынан аз камсыз болгон үй бүлөлөргө берилчү жардам кечиктирилгенин мойнуна алды. Италия Европа өлкөлөрүнүн ичинен акыркылардан болуп экономикасын жандандырууга киришүүдө. 9 марттан бери карантин шартында жашап жаткан Италия коронавирустан каза тапкандардын саны боюнча Европада башкы сапта турат. Бул өлкөдө COVID-19 илдети 197 миңден көп адамга жугуп, 28 миңден ашуун бейтап каза болду. Түндүк Кореянын лидери Ким Чен Ын 20 күндөн кийин элге чыкканы кабарланды. Түндүк Кореянын борбордук маалымат агенттиги 2 майда Ким Чен Ын Пхеньянда заводдун ачылышына катышып, тасмасын кескенин жарыялады. Агенттиктен маалыматына караганда, Ким Чен Ын заводдун ачылышына башка атка минерлердин жана карындашы Ким Йо Чжондун коштоосунда келген. Ким Чен Ын тасманы «Ура» деген урандын алдында кескен. Бирок маалымат агенттиги өлкө лидери акыркы жумаларда элге чыкпаганынын себебин жазган жок. Ишембиде жардамчылары менен кошо заводдун ачылышында күлүмсүрөп жүргөн Ким Чен Ындын сүрөтүн жарыяланганын сүрөттөр мамлекеттик гезит сайттарга жарыялады. Түндүк Корея коронавирус пандемиясынан улам чек арасын бекем жаап, оорунун жайылышын алдын алуу үчүн катаал чараларды киргизген. 30 апрелде берилген расмий маалыматтарга караганда, өлкөдө COVID-19 илдети катталган жок. Бирок адистер бул маалыматтын чындыгына ишенбестеген айтышууда. Адистер чиркейлер аркылуу коронавирус жуктуруп алууга мүмкүнбү деген суроого жооп беришти. Күн жылы баштаганына байланыштуу чиркейлер дагы чыгып баштайт. Белгилүү болгондой, алар көптөгөн оорулардын алып жүрүүчүсү болуп эсептелет. Адистер чиркейлер аркылуу коронавирус илдетин жуктуруп алууга мүмкүнбү деген суроого жооп беришти. Бул тууралуу чет элдик маалымат каражаттары жазып чыгышты. Маалыматка ылайык, бул суроо жакшы изилдене элек, бирок божомолдор бар. Теориялык жактан алып караганда, чиркейлерден вирус жуктуруп алуу толук мүмкүн, бирок практика жүзүндө далилдер жок. Чиркейлер жогору коркунучтагы инфекцияларды жугуза алышат. Андыктан баары мүмкүн деп билдиришкен адистер. Ал эми дагы бир божомол: чиркей бир эле жолу чагат. Мындан улам ал инфекциянын таратуучусу боло албайт. Лейлекте куюн үйлөрдүн чатырын талкалады. Баткенде катуу куюндун кесепеттерин жоюу иштери жүрүп жатат. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматына караганда, 30 апрелге караган түнү Лейлек районунда ылдамдыгы секундасына 28-33 метрге жеткен шамал жүрдү. Куюндун кесепетинен 7 орто мектептен, 33 үйдүн жана 15 чарба курулуштун чатырлары талкаланды. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин райондук бөлүмү жаратылыш кырсыгы келтирген зыянды эсептеп жатат. Адамдар жабыркаганы тууралуу маалымат жок. Соңку күндөрү Кыргызстанда жана тоолордо кар жаап, туруксуз аба ырайы болууда.